Азия ТВ телеканалында эмгек жолу көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы кыргыздын маданиятын жандандырууга салым кошуп көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келе жаткан, ошондой эле Кийиз дүйнө коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү дизайнер Айдай Асанкулова айым. Дизайнер айымдын жумуш мейкиндигине баш бакканыбызда көчмөн кыргыз элинин жашоо турмушун чагылдырган уникалдуу таберик буюмдар дароо көзгө урунат. Бул жерге биз ат жабууну койгонбуз. Бул жерде тердик турат. Анан бул ээр толук топтому менен, бирок бул ушул 90-жылдары, 95-жылдары жасалган орда. Бул кыргыз ээр. Бул азыркы учурда мындай ээрлер да көп токулбай калды, себеби муну оор дешип. Анан бизде бул кээде ушундай колдонобуз, жайлоого барганыбызда же бир кандайдыр бир ат менен байланыштуу бир нерселерди тартканда. Анан тогуз корголдун тактасы, негизи тогуз корголдун тактасын чогултканга аракет кылабыз. Биз аябай баса белгилеп чогулткан нерселерибиз бул тогуз корголдун тактасы, элек, ийик, ушундай бир кээ бир ушундай бөлүп атай ошого маани берип чогултабыз да. Мисалы үчүн могу тактаны биз 1 ай болду сатып алганыбыз. Орто Сай базарынан 1,5 миң сомго сатып алдык. Сок белек, жаргылчак, бул жаргылчагыбыз бизде иштейт. Анан азыркы учурда билесиңер да мынтип гөлдөлөң деле жасалбай калды. Бул гөлдөлөңдү биз сатып алдык. Эмне үчүн сатып алган себебибиз, азыркы гөлдөлөңдөр башкача жасалып атат. Мынтип чети көөлөнүп, анан мынтип сайма түшүрүлбөйт. Бул ушундай майда такым бучкактардан жасалган. Бул жолжу ошол 70-жылдардагы гөлдөлөң да. Анан бул жерде бизде күмүш бакан турат. Мынакей. Күмүш баканга су пара илинип турат. Анан бул жерде биз аяк кап жасап аттык эле. Бул аяк кабыбыз бүтө элек. Эркин Калдыкеева деген апабыз ушул аяк капты көрсөтүп берген. Ушундай согулгандагы аяк каптар болгон экен да. Анан бул жерде бизде ашканабыз бар. Бизде бул жерде окууга келишет, лекцияларга келишет. Анан бияктан чай ичип алганга ылайыктуу болсун деп. Анан биздин баягы имаратыбыз тар болгондуктан жерден орунду кичине эме кылалы деп, бир аз сарптайлы деп, эме кылалы, коротпойлу деп атайы шыпка ушундай бакандын эмесиндеги ушундай вешалкаларды илип койгонбуз. Андан сырткары үкөктөрүбүз бар бул жерде. Бул бир жагданыбыз бар. Мактана турган буюмдарыбыздын бири ушул жагдан. Атайы ушундай тери менен капталып, ушундай ою бастырылып, күмүш менен жасалган. Буга көбүнчө ошол кымбат баалуу буюм кечелер сакталган. Үкөктөргө тамак аштар, кандайдыр бир аспаптар сакталышы мүмкүн болгон. Бизде ошол Советтер Союзу учурундагы алагиз шырдактарды чогултканга аракет кылабыз, бирок бизде муну сактоо мүмкүнчүлүгүбүз чектелгендиктен көп албаганга аракет кылабыз да. Анын үстүнө күбө деген бизде чоң маселе бар. Анын үстүнө бизде сактоо орундарыбыз атайы каралган эмес. Анчалык чоң деңгээлдеги имаратыбыз жок. Бизде бул жерде азыр. Анан бирин-экин ушундай колго тиккен машинкаларыбыз бар. Буларды да ойлойбуз мындай. Бул дагы биздин тарыхыбыз. Машинкалар бизге 19-кылымдын башында келип баштаган. Балким андан ары да келгендир. Анан бул дагы колунда бар адамдардын машинкалары болгон. Бизде мындан эски үлгүлөрү дагы бар. Анан баягы илгери бүт колго тепчеп тиксе, кийин ушул машинка менен 1 айылда бирөө болгон же бир чөлкөмдө бир машинка гана болгон да. Анан бизде туш кийиздерди чогултабыз. Бул туш кийизди кээде алмаштырып илип коюп турабыз. Анан туш кийиздер боюнча дагы
өзүнчө кененирээк сөз кылсак болот. Анан бизде жана айта кетпедимби, бизде ушундай белдемчи деген сабактарыбыз бар. Белдемчи сабактарын ушул жерден өтөбүз. Мынакей биздин доскабызда ошо белдемчи сабактын. Айдай Асанкулова айым кыргыз элинин көчмөн турмушунда колдонгон буюмдарын, салттуу кийимин, кол өнөрчүлүктөгү чыгармачылыгын жок болуп кетүүдөн сактап калуу үчүн колунан келгендин баарын жасаган инсан. Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып, изилдөө жүргүзүп, ар кайсы аймактарга тиешелүү табирик буюмдарды коллекциялап, ар бир буюмдун тарыхын ийне жибине чейин изилдеп келет. Элечектин түштүк топтомунун бирөөсү коюлган, чач каптын байыркы илгерки бир түрү коюлган. Анан өзүңөр билесиңер, биз ошо калпак жасоо өнөрү жана кийүү маданияты деген номинациянын демилгечи фондубуз. Ошол сертификаты турат биздин калпагыбыз менен. Бул жерде зер буюмдарды, Кара зергер деген бизде компания бар. Илгеркидей ошол жасалгаларды жасайт. Биз алар менен иштешебиз. Мына үстү жагында ошол сөйкө желбирөөч. Бул жерге кээде буюмдарды коюп калабыз. Анан буякта болсо ошол ашканага тиешелүү идиш аяктар, колдо идиш аяктар, бизге кезиккен идиш аяктарды чогултабыз. Мына жакында эле бул кумганды ошо Сокулуктан бир эжекебиз алып келип, атай биздин фондко тапшырып кетти. Ошон үчүн 1% деп атпаймынбы? Өз көңүлү менен келип, ушу силерге калсын деп тапшырган. Бизде 1% бүт бардыгы эгер ала турган болсок 1%га да кичине жетпей калышы мүмкүн. Булар бардыгы тең эле ошо биз чогулткан буюмдар. Бирөө аркылуу алган ушундай. Мисалы үчүн Муреки көнөктү кийинчерээк жасатканбыз. Ушул көнөктүчү. Жумгалда Гүлжамал деген апа бар. Апа ошол тери буюмдарын жасайт. Көнөк, чанач, саба жасайт. Анан ошо апага жасатканбыз. Ишталган. Муну ошо атай колдонобуз деп жасаттык да. Өнөр канадан орун алган ар бир буюмдун өз тарыхы бар. Нечен доорду көрүп, нечен тагдырларга күбө болуп, тарыхты терең сиңирген буюмдар үнсүз мемирейт. Карап отуруп кыргыз элинин жашоо тагдыры, жоктону барды жасаган даанышмандыгына, тапкычтыгына таңданып өтө албайсың. Өнөр канадагы табирик буюмдарга таандык өзгөчө жыт те байыркы заманга саякатка барып келгендей сезим калтырат. Негизи эле бизде Кыргызстанда көрсө ушундай антиквариат деп коет эмеспи? Антиквариат буюмдарды көбүнчө коллекционерлер чогултат экен дагы. Анын дээрлик көпчүлүк бөлүгү чет өлкөлүктөр болуп эсептелинет экен, же башка улуттагылар болуп эсептелинет, тилекке каршы. Анан биз ушул долбоорубузду Кийиз дүйнө фестивалын өткөрүп баштаганда бизде бюджет каралган. Ал жерде биз эски үлгүлөрдү сатып алуу деген кичинекей бюджет каралып, ошол каржыбызга биз майда чүйдө бир нерселерди сатып алып баштаганбыз. Анан бара-бара ушул менин досторум да жардам берип, анан биз ушундай эски буюмдарды чогултуп баштадык. Анан биз ойлогонбуз, баягы айылдан көбүрөөк чыгат го десек, тилекке каршы биздин ушул мына 14 жыл аралыгында чогулган буюмдардын мындай кандай десем, 1% десем эле болот да. 1%-ын гана ушул силерге керек деп алып келип берген киши болбосо, 99%-ын ортодогу алып сатарлардан, ортодогу айылды дагы деле кыдырып, болбогон окутка, азыраак акчага алмашып келген кишилерден сатып алабыз да. Же антикварный магазиндерден алабыз. Анан баягы мындай экен да, биз айылдарды кыдырып жүргөндө тескерисинче туш кийизиңер бар болсо, сонун экен, сактагыла, сатпагыла дейбиз. Эгер сатам десеңер, анда бизге чалгыла дейбиз да. Анан тилекке каршы ошол алып сатарлардын аркасынан алып атабыз да. Бул мурас да, булар да мурас буюмдары да. Буларга болгон мамиле эмне үчүн ушундай? Себеби баягы Советтер Союзу орногондон кийин эскиликтин калдыгы деп, бул феодализмдин калдыгы, чачты минтип өрбөгүлө деп тыюу салышкан. Мисалы үчүн кыздардын чачын 5 көкүл өргөнгө тыюу салышкан.
А кыздар болсо сөзсүз түрдө бишкекке өрүп жүрүшкөн. Анан бул дагы бир кандайдыр бир баягы психологиялык жактан дагы өтө чоң эме болгон, мындай күрөш болгон да. Анан мисалы үчүн чачыңарды минтпегиле десе, анан мындай кийим кийинбегиле деген тыюулар болгон. Анан ошол себептен баягы бирин экиин эле апалар баягы чач уштуктарын тагынып элечегин кийип калган мисалы да. Анан ошол эле учурда кооздуктар да көп колдонулбай калган. Анын үстүнө өзүңөр билесиңер, кулакка тартуу репрессия учурларында ошондой буюмдардын баардыгы конфискацияланган. Ага чейин үркүн болгон. Үркүндө канчалаган ушундай баягы ырым-жырым менен жасалган, арналган буюмдардын баардыгы кеткен. Ал учурда буюм эмес, өмүр дагы канчалаган өмүр кетип атат да. Анан согуш жылдарында дагы ушул күмүш буюмдарды чогултулган, ошолордун баарын фронтко жардам деп берилген. Эми элестетсеңиз, ошончо тарыхый баскычтардан, ошончо кыйналыш мезгилдерден өтүп келип дагы биздин буюмдарыбыз жоголгон эмес. Анан баягы эскиликтин калдыгы эски деп ал сандыктын түбүндө калган. Аны кичинекей балдар, үйдөгүлөр түшүнбөсө, билбей ойногондор болгон. Көпчүлүк ойноп, антип минтип жоголгон. Ай турат да деп бир тартмага, сурмага салып койгон. Анан баягы баала мындай көп бааланбай калган. Анан 90-жылдардан баштап лөлүлөр, сыгандар ар бир айылды кыдырган. Бул кандайдыр бир программа болгон. Башка жактан келген улуттук, башка улуттан программа болгон деп мен өзүмдүн изилдөөлөрүмө таянып айта алам. Анан эмне үчүн аял сыгандар же лөлүлөр кирип атат? Аялдар, ой бир аял жүрөт да деп аны айылдагылар көп көңүл алган эмес. Эгер анын ордуна эркек киши келсе, анда айылдагы эркектер бул каяктагы эркек деп кубалап салышмак да. Анан ой бир лөлү жүрөт дешкен. Бирок ошол ой бир болбогон лөлүлөр биздин ушунчалык чоң баалуу таберик буюмдарыбыздын баарын жыйнап кеткен. Ал учурда болбогон бир япончолук, болбогон бир чайник, болбогон бир дайыр поднос, ушундай сыяктуу буюмдарга ушундай мындайча айтканда килограммдалган маржандарыбыз, чач уштуктарыбыз, билерик, шакек баардыгы тең алмашылган. Себеби ага чейин аларды ой булар деген эскинин калдыгы, буларды баала эметип атат, булар минтип атышат деп ушундай чоң саясат жүргөн. Буга элдин дагы күнөөсү жок, бул ушундай саясат жүргүзүлгөн. Анан өтө жакшы баалуу буюмдардын баардыгы жана 90-жылдар эгемендүүлүк алгандан кийин баягы балдарыбызды окуталы, үйдө жегенге ун калбай калгандыктан ошону болбогон оокаттарга, чет өлкөлүктөргө сатууга туура келген, же дагы бирөөлөргө колунда барларга сатууга туура келген дагы массалык түрдө ошончо үркүндөн калып, репрессия кулак тартуудан калып, согуштан калып, анан калган буюмдар анан 90-жылдардын аягы менен массалык түрдө скупкаларга тапшырылган, эритилген. Маржандар килограммдап Кытайга кеткен. Элдер ошону менен оокат кылышкан, байыган. Антип байыган кишилер да абдан көп да, мисалы үчүн. Азыркы күнгө чейин элдер түшүнбөй, ошол эле мына туш кийиздер 50-жылдардан баштап аябай жакшы сайылып, ал учурда оокаттар аз болгондуктан мунун жердиги да жок, жиптери да жок, ошону дагы таап, жоктон барды кылып оокат кылышкан да. Ар бир баласына арнаган туш кийиздерди азыркылар билбей сатып, аны сатып алгандар кесип, эмне гана кылып атышат да. Мынакей чоң көйгөйлөр бар. Бул жерде канчалаган эмгек, канчалаган тилек, канчалаган ошол жердеги кандай гана бир эненин арнаган батасы болуп атат да, ошонун баардыгын кесип, өлтүрүп, баардыгын ушинтип атабыз. Биз ошол себептен дагы биз ошол саймаларды дагы кайрадан жандандырып атабыз. Бирок мына биздин ушул айылдарды кыдырып жүргөндөчү мындай нерселер болот да. Бир айылда чыкса бирөө, чыкпаса жок. Бирөөнөн бир буюм көрүүгө болот. Бир кандайдыр бир энесинен же атасынан калган бир ат жабдыкты же бир кандайдыр бир буюмду, өзгөчө нерсени катып жүргөн да. Же район боюнча мисалы үчүн бир адам табылса табылды, табылбаса жок. Бир топ буюмду ушул мен ата энемдин, анын чоң атасынын, анын чоң атасынан калган ушундай экен, баландай экен, минтип калыптыр деп ушундай тарыхы менен сактап жүргөн адамдарыбыз бар. Бирок тилекке каршы алар аз. Эгер ошондой адамдарыбыз көп болгондо, ошондой
таберик буюмдарга маани берилгенде, жок дегенде эгемендүүлүк алгандан кийин ушундай кандайдыр бир закондорубуз болуп иштегендеби ким билет, көп нерсе сакталып калмак. Мына азыркы күнгө чейин дагы деле сатып аткандар бар. Эң аягында калган жукту сатып атышат. А биз тескерисинче ошолор чет өлкөгө кетип калбасынчы деп аракет кылып, мисалы үчүн Кыргызстандын көптөгөн буюмдары дүйнөлүк музейлерде турат, коңшу мамлекеттердин музейинде турат, бирок биздики эмес деп, кыргыздыкы деп жазылбай турганы дагы бизди өкүндүрөт да. Биздей болгон уюмдар бар, жеке инсандар бар, изилдөөчүлөр бар. Аябай кызыгып, ошол түп нускасын жандандырабыз деген дагы көп жаштар өсүп келатат. Азыркы учурда биз практик тажрыйбасы бар ошол салттуу билимдин ээси, бирок ошол учурда илимий жагында дагы баягы илимий жагынан дагы бай, окуган, жазган этнографтарды тарбиялашыбыз керек деп айтам. Себеби бизде тарыхчы этнографтар, алар көбүнчө жазма иштери болуп, практикалык иштер эки бөлүнүп турат да. Эгерде ошол бир өнөр ээси ошону кылып жүргөн адам жазса, ал башкача тилде жазат да, аны элдин кабыл алуусу башкача болот дагы. Ошентип бизде такыр жоголуп кеткен, колдонулбай калган, таптакыр жоголду деген буюм тайымдарды же кол өнөрчүлүк ыкмаларын кайрадан жандандырсак болот, акырындап. Негизи бул салттуу билимдер жандандыруу, сактоо, жайылтуу бул негизи мамлекеттик чоң программа болуш керек. Көп нерсени жоготтук, үзүлөйүн деп араң турат, бирок биз өңдөнгөн уюмдар, жеке инсандардын баягы күчү менен дагы бир аз сакталып атат да. Бир аз, көп эмес. Бул негизи чоң мамлекеттик деңгээлдеги чоң маселе жана чече турган нерсе да. Анткени үстү жагында эле иштеп атабыз. Биз тамырында иштешибиз керек. Мисалы үчүн биздин фонддун максаты бул ошол тамырында иштөө. Тамырын сугарып, тамырын кылбаса, жумшартпаса бак-каяктан өсмөк эле, ошондой эле да. Өкмөт азыр бизде мамлекеттик иш-чаралар, программалар бар тең эле үстү жагында болуп атат. Үстү жагында эле деп түбүнө көңүл бөлүшүбүз керек болуп атат да. Айдай айымдын бала кези колунан көөрү төгүлгөн кол өнөрчүлөрдүн чөйрөсүндө өткөн. Биз Советтер Союзунун балдары биз көп нерсени көрүп калдык. Көп нерсени көрбөй калгандагы нерселерибиз бар. Мисалы үчүн көрүп калдык дегеним бул биздин бала чагыбызда ала кийиз шырдактар жасалган. Жыл сайын каникулда бизде түстүү, жүндүү, тытуу, ошо жүн сабап, ала кийиз, жөн кийиз жасаганга жардам берүү деген бул сөзсүз түрдөгү жумуш болчу да. Ал болбой калат же кийиз жасабайбыз деген мындай эме жок болчу, бул закондой эле болчу да. Анан биздин бала чагыбызда ошол жүн менен аралашып, ошол мен чоң энем, апам, атам жалгыз эркек болуп, ошол чоң энем болуп, баарыбыз чогуу, кандай десем, чоң энем ошол өзү кол өнөрчүлүк менен баягы үй бүлөсүн багып, төркүнүнө жардам берип, ушундай иш кылган уус чебер болгон экен. Анда биз бирок чоң энем биз кичинекей чагыбызда карыып калган да. Бирок сөзсүз түрдө кийиз жасачубуз. Жок дегенде бир ала кийиз, шырдакка деп дагы бир-экини, анан анын шырдактын ичилигине деп баягы жөн эле кара кийиз да. Анан ошол ала кийиз жасаганда ошонун түрүн тытып, анан кошуна кыздар менен чогуу ойнойсуң. Анан бул мындай көрүнүштү менин курагымдагы менден улуулардын баардыгы билишет. Ошол жүндү деген мурдуңа чейин тытсаң, мурдуңан мончок чыгат экен, түшөт экен деп анан ага бир ишенебиз, бир ишенбейбиз. Кошуна кыздар Нурзат, Гүлзат деген кошуна кыздарыбыздыкына барып тытабыз. Анан жок, менин чоң энемдин мурдунан чын эле түшүптүр деп. Кандай түс экен десем, кызыл түс экен деп. Ушинтип ошого бир ишенип, бир ишенбей жүн тутканбыз. Анан ал учурда
мынчалык көп кийим болбогондуктан баягы магазинге түшкөн кездемеден алып ошондон көйнөк тигип берчү. Ал көйнөктү мисалы үчүн сен узак убакытка чейин кийчүсүң, жай бою бир көйнөк же бир 2 көйнөк менен мынчалык ысырапкорчулук азыркыдай жок болчу да. Анан ошол сыңарындай мен ошол биздин бала чагыбыздан бери ошол аралашып көрүп өстүк. Көрбөй калган нерселерибиз, мисалы үчүн менин чоң энем чач уштук тагынып жүргөн эмес. Чоң энемдин толтура маржандары болгон эмес. Кээ бирлерде мисалы үчүн айтышат да, менден улуу муундагылар айтышат, биз көрүп калдык, ушинтчи анан эртең менен чоң энем кийинип атканда анан чач уштугун ушинтип анан тигип болду деп ушундай сонун сүрөттөп беришет. Бирок мен чоң энемен мисалы үчүн андайларды көргөн жокмун. Чоң энемдин сиңдиси аябай сөзмөр, сонун адам эле. Ал жомокторду ошол Үпкан эжемдин оозунан угуп, көп нерсени ошол бала чагымда кандайдыр бир нерсе түптөлгөн го деп ойлойм да. Анан мындай да көрүнүш бар да, мен өзүмдүн жашоому анализдеп көрсөм, Кудай мени ушундай керектүү адамдарга жолуктуруп, керектүү окууга тапшыртып, өзүнөн өзү эле мындай кагылып согулуп, анан ушундай кыргыз кийимдери боюнча өзүм кийин бара кийин кызыгуу пайда болуп, анан ошол жаатта иштеп калдым. Негизи мен ошол окуу мектепти бүтпөй эле ушундай кийизден калпак тигип, үйдө апамдар саймаларына жардам берип, же бир алкынды ошол калпактын кичинекей алкынды кийиздеринен майда сувенирлерди тигип, ушинтип ошол 95-жылдан бери эле кийиз менен иштейм. Анан окууга тапшырганымда ошол азыркы политехке кошулду. Мурда ортодо бөлүнүп КГУста, Кыргыз мамлекеттик архитектура, курулуш жана курулуш транспорт университетинде, архитектура факультетинде ошол кийим боюнча баягы кийимди көркөмдөө долбоору деген атайы группа ачылган. Мен ошол жака тапшыргам 1-жылы. Анан ошол жакта мен 6 жыл окуп жүргөндө дагы ошол сувенир жасаган, өзүмдүн жумушумду токтотпой ушундай майда чүйдө сувенирлерге сайма сайып, өзүмдүн чыгармачылыгым менен сайманы ийне менен эле сайчумун анда. Анан ЦУМга тапшырчумун. Баягы ата энеме ошол учурда биздин учурубуздагы окууга тапшырыш, жашаш, мындай жашоодо оор учурлар болуп калды. Анан мен кандайдыр бир тыгын таян болсун деп ошол 95-жылдан бери эле кийиз менен иштейм. Анан өзүмдүн долбоорлук дипломдук долбоорумду ошол менин жетекчим Элмира Баймырзаевна эженин айтуусу менен, жардамы менен баягы шифон менен кийиз менен экөөнү мындай айкалыштырып кийим жасагам. Ошол учурда менде бир чоң суроо пайда болгон да. Себеби мен атам каттайт да шаарга. Анан атаман кийиз ала келип бериңизчи, үйдө эмне кийиздер бар десе, токмоктун кийизи бар, колго жасалган кийиз бар, мындай түрлөрү бар деп алып келип берип, анан мындай жука кийиз жок, эң жука жерлерин тандап бычып бир жилеткаларды жасагам. Ал учурда ошол күмүштүн эффектисин кылам деп мындай зымдан формалар менен шөкөттөп тигип, анан ал дипломдук ишим менен Ташкентте бир көргөзмөгө катышып келгем. Анан ошол дипломдук ишимди кылып атканда менде бир чоң суроо пайда болгон да. Эмне үчүн кыргыздын кийизи жука эмес депчи. Анткени мен бала чактан бери ата энеме, чоң энеме жардам берип жасаган кийиз, ала кийиздер булар калың болуп атат да. Анан биздин ушул салттуу ыкмаларыбыз, кийиз жасоо ыкмалары Кыргызстанда булар баардык ыкмалар сакталып калган. Бул ошол ала кийиз техникасы, бул эң байыркы, өтө өзгөчө техника болот. Ала кийизде ичара бөлүнөт, жасоо ыкмалары, аймак аралык өзгөчөлүктөрү бар, түс өзгөчөлүктөрү бар. Шырдак, мисалы үчүн, шырдакты жасоодо дагы аймак аралык өзгөчөлүктөр бар. Кандайдыр бир кандайдыр бир уздун ойлоп тапкан чыгармачылыгы сөзсүз түрдө баардык кол өнөрчүлүктө. Анан туюк жасоо ыкмасы 3 ыкма тең Кыргызстанда сакталып калган. Туюк жасоо ыкмасын азыркы күнгө чейин ошол Жумгалда апаларыбыз баягы чокой чаап кийишет, сатыкка жасашат, биринекин бала бакырасына дегендейчи. Анан мен
ойлонуп карап көрсөм ошо биздин салттуу ыкма, кийиз жасаган ыкмалар бүт эле калың экен да. Анан мен ошол алдыма койгон чоң суроону анан окууну бүткөндөн кийин өзүнчө иштеп, мен сайма менен иштедим. Колго сайма сайып, мындай кичинекей баштыкчаларды, телефон салгыч, ушундай көп нерселерди жасап, ошол замандын талабына ылайык бир-эки кишилер жардам берип, ушундай семинарларга катышып, анан сайма менен иштедим көбүрөөк. Анан сайма менен иштеп жүрсөм, анан атам бир мынчалык кичинекей жүн алып келиптир да. Апапак сонун жүн, биздин бала чактагыдай кир, мындай катуу эмес, анан андай кебездей болгон сонун экен да. Анан ошол студент кезде калган менин чоң суроомо жооп берип, мен жука кийиз жасап көрөйүнчү деп мындай жүз арчыдай кылып эле минтип жулуп жасасам, жуп-жука сонун кийиз пайда болду. Анан ошондон баштап анан көрсө биз ушундай заманбап кыргыз кийизин жасасак болот турбайбы деп, анан ошондон бери мен өзүмдүн студиямды ачып, толтура түрлөрүн ошол суроомо жооп берип, анан ошондо биз 2002-жылдан бери студияда иштеп келатам. Өзүм түзгөн эле студияда көп суроолорго жооп бердик. Көп заманбап кийиздин өзгөчө түрлөрүн, ыкмаларын, ачылыш катары өзгөчө бир көргөзмөлөрдө катышып, көп жетишкендиктерге жетиштик. Анан ошол негизи эле бул кыргыздарда кийизге болгон мамиле өзгөчө болгон экен. Себеби баягы мал чарбачылык менен жашап, ошол мал жан аманбы дегендей болуп, мал менен малдын этин жесе, терисин колдонушса, жүнүнөн ошондой көп нерсени жасаган экен да. Кыргыз кийизге төрөлүп, кийизге өлгөн деген сөздү бекеринен чыкпаптыр. Мен да муну улуу кишилерден уккам. Анан чындай эле ошол кийиз менен байланыштуу бир өзгөчө нерселерибиз бар экен. Ошол себептен биз баягы жакшы мүмкүнчүлүк болуп, каржы маселеси чечилгендиктен биз кийиз дүйнө деген фестиваль өткөрүп, элдин баары биздин фестивалды эсине алып, эстерине сактап калгандыктан, анан биздин фондубуздун аталышын өзгөртүп, кийиз дүйнө фонду болгонбуз. Бул кийиз дүйнө десе эле баягы кийиз жасай берүү эмес, бул ошол кыргыздардын салттуу маданиятындагы, кол өнөрчүлүгүндөгү кийиз мейкиндиги ошол менен байланыштуу, бул ушундай терең сырды каткан кийиз дүйнө деген фондду түзүп, 2010-жылы түзүлгөн фонд. Ошондон бери ушундай кийиз студиям өзүнчө иштеп атса, бул элим үчүн деп арналган, ошол этнографияга арнап, салттуулукту сактап, жандандыруу, сактоо жана жайылтууга багытталган долбоорубуз ушул кийиз дүйнө коомдук фонду. Келечегинде биз Кыргызстандагы алдыңкы жана өзгөчө этнографиялык музейге айлансак деген чоң максатыбыз бар. Дыкааттык менен жасалган ар бир табирик буюмдарда ата бабаларыбыздын колунун жылуулугу, апаларыбыздын мээрими катылгандай. Өнөр-канада өтүлүүчү салттуу ыкмада көйнөк, чыптама бычуу жана тигүү, элечек ороону окутуу курстарына кызыккандардын саны өсүп барат. Биздин курстарга тим эле 30-40-50 киши албайбыз, себеби бул өнөр үйрөнүү. Биз 6-7 кишини айына окутабыз. Кээде курстарыбыз толуп кетет, 9-10 кишиге чейин жетип калат, кээде 4-5 болуп калат. Анан бул дагы ошол кандай Кудайдын буйруган анан кызыгып келген адамдар менен ошол ишибизди улантып атабыз да. Анан канча убакытта үйрөнүшөт? 1 айда. Белдемчи курсубуз 1 айда. Андан сырткары бизде 2 айлык курсубуз бар. 2 айда бизде салттуу кийим деген курсубуз бар. Ал жерден көйнөк, дамбал, чыптама, элечек, чачкап деп анан 2 айдын ичинде ошонун баардыгын өзүнө жасап кетишет. Анан көйнөктөрдүн тигиштерин баардыгын тең колго тигишет. Биз элечек долбоорубузду
2012-жылы жазып, 2013-жылдан бери 2 китеп чыгарууга жетиштик. Бул биздин экинчи китебибиз, «Элечек» деп аталат. Бул жерге бул китеп бизде 2019-жылы чыкты. Анан бул жерге элечектин курамы, кайсы курамы кандай аталат, мынакей. Анан ошол ороо процессинен анча-мынча бир аз ыкмаларды жазып киргизгенбиз. Андан сырткары бул жерде биздин ушул долбоорубуздун алкагында элечекти жандандырууга салым кошкон апалардын эмгектери аты калсын деп ушул жерге ар бир ата, ким апа, кайсы апа көрсөтүп берди, канчанчы жылкы, кайсы уруудан деп ушул жерде элечектин 20 түрүн кыргызча, орусча жана англисче түрдө жарыялаганбыз. Анан биз элечектин өзүн жалгыз көрсөтө албайбыз. Бул сөзсүз түрдө өзүнүн топтому менен болот. Бул кийим топтому жана жасалгалар топтому менен. Ошон үчүн бизде ошо салттуу кийимдерди жандандырууда бул кандайдыр бир окуу курал болсун, жардамчы болсун деп ушундай элечектин бул жерде 20 түрүн мынакей бияка койгонбуз. Мисалы үчүн ар бир элечектин номери бар. Анан ушул эле элечектин түрлөрү биздин Instagram аккаунтубузда, YouTube каналыбызда видеолору, ороо ыкмалары видеолору коюлуп турат да. Анан бул элечек долбоорубуздун чоң жемиши жана чоң жыйынтыгы деп айтсам болот. Бул 2023-жылы элечек аял затынын касиеттүү баш кийими, аны жана ырым-жырымдар деген аталыш менен ЮНЕСКОнун бейзаттык маданий мурастар тизмесине катталды. Бул биздин фонддун жана жеке менин өзүмдүн демилгем деп айтам. Мен өзүм сүрөтчү, конструктор болом кийим боюнча. Бирок мен ушундай салттуу кийимдер менен иштеп калам деп ойлогон эмесмин, максатта койгон эмесмин. Бирок биз 2012 жана 2013 жылдары Кызыл Туу айылында Тоң районунда Кийиз дүйнө деген фестивалды өткөргөнбүз. Ал фестивалдын негизги максаты ошол айылды этнографиялык айылга айлантуу болчу. Анан мен ойлогом, барып эле үйдөгү айылда жашаган жашоочулардын сандыгын ачсак эле илгерки кийимдер чыгып, элдин баары илгеркидей кийинип калат деп. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Ошол жерден биз көп көйгөйлөрдү көрдүк. Кийимдерибиз кийилбей калган экен, эч ак унутулуп калыптыр, жасалбай, жасалса да туура эмес жасалып атат деп. Ошондон баштап анан элечек долбоорун жаздык биздин фондубуз. Анан элечек долбооруна дагы ушундай финансылык каражаттарды таап, изилдеп, кыдырып Кыргызстандын бир топ аймагын. Ошондон ары анан элечек жалгыз өзүн кийгизе албайбыз да, ал сөзсүз кийим кечеси менен болуш керек деп анан ушинтип уланып, ушундай чоң жумуш баштап калдык. Биринчиден көйгөйдү көрөсүң да, көйгөй бар. Ооба чын эле бизде ушундай экен, көрсө кийилбей калыптыр, жоголуптур, билген кишилердин саны азайып атат, көйгөйлөр көп. Анан экинчиден бул көйгөйдү чечиш үчүн анда мындай иш-чаралар, бул иштерди жасашыбыз керек. Ал үчүн идея керек, идеяны бар. Анан идеяны жазып, анан акча таап, анан ошол сен жазып алган нерсеңдин баарын ошол акчаны колдонуп жасап, анан ушунчалык азыр Кыргызстанда баягы салттуу элечек, бул эмне, кандай деп көп адамдар билип, ошону түшүнүп, анан кабыл алып башташты. Сайманын бир канча түрү бар. Сайма саюуда чыгармачылык ой жүгүртүү, тактык жана чыдамкайлык талап кылынат. Сайма кийимдерге, туш кийиздерге колдонулган. Туш кийиздин кездемесине саймаланган оймолор да уникалдуу. Бул искусство чыгармасы үй кожойкесинин ишмердигин, аброюнун көрсөткүчү болгон. Искусствонун бир бөлүгү болгон сайма адамдардын маданиятын, дүйнө таанымын, ал тургай социалдык абалын чагылдырууга багытталган. Улуттун мурасын жана салтын уланткан шедеврди жаратуу көптөгөн сырларды жашырган искусство чыгармасы. Кездемеге кадалган ар бир жип, оймо, чиймелер анын жаратуучусунун ой чабыты, чыгармачылыгы, маңдай тери, кийинки муунга калтырган каты. Биз ушул сайма саюу өнөрүн жандандыруу менен жөн эле элдерди окутуп койбостон, ошол кызыккан адамдарга туш кийиз саялы деп 2019-жылы 13 адам туш кийиз сайып баштаган. Бул 13 адам
өзгөчөлөнгөн, ар бири бири бирине окшобогон сонун туш кийиздерди сайып чыгышты. Анан ушул эмгегибизди биз көркөм сүрөт өнөр музейи кооператив атындагы алар менен биргеликте ушундай бир жакшы эмгек туш кийиз боюнча кичинекей каталогубуз даяр болду. Бул жерде биздин фондубуз, биздин чоң салымыбыз деп атайы туш кийизди кантип саюу керек, кантип баштап, кантип эмне кылат деген 3 сабакты киргизгенбиз. Ушул QR коддор менен кирип туш кийиз саюуну көрсө болот. Андан сырткары ушул долбоордун жетекчиси ушул Алмакан Найзабекова эже өзү да сайма саят, биздин белдемчи курсубузду бүткөн. Бул жерде музейде сакталган өтө оригиналдуу өзгөчө мынакей сонун туш кийиздер менен катар биздин жаңыдан сайып чыккан 13 туш кийизибиз кирген. Бул 13 туш кийизибизге эмне көчөттөрдү эмне үчүн колдондук, кандай колдондук жөнүндө ушундай баяндамасы менен берилген. Орусча, кыргызча жана англисче 3 тилде. Мен өзүм дагы ушул долбоор менен уулума арнап туш кийиз сайып бүтүрүп дайындап койдум, жакшы ой тилектер менен. Анан азыр ушул туш кийиз саям деген адамдар акырындап көбөйө баштады. Биз өзүбүздүн дагы сайма фестивалында туш кийиз көргөзмөсүн, ошо жаңы туш кийиз сайгандарга дагы атайы биз өзүбүздүн эн белгибизди, атайы иштеп чыккан эн белгибизди тапшырып келебиз да.